Так, мынакей боз үйдүн майда темирлери. Бул асты үстү, экөө разницасы жок. Бул керегеси. Мынакей. Российский профилден жазылат. Булар болсо ууктары. Мынакей. Уугу 2,70, кереге 1,50. Так. Эшиги мындай. Жыгач эшиктерден эки ачма болот да, мындай национальный салынган. Анан мынакей. Бул Өзбекстандын материалы, астыңкы, ички материалы. Ылдый жагына мындай атай плашоккалар кийилет, мындай калыңдары. Ылдый жагы 70 сантиметр ушундай кийилет да, чтобы этек жагы суу болбош үчүн. Так, анан үстү 5,30, алтынын үстү мындай болот. Ар кандай цветтер болот, мындай темный цвет болуп калышы мүмкүн. Анан мындай цветтери бар дагы. Анан 4,40тын асты мындай болот, простой. Эми баягы велюры жакшысы мындай материалды по заказу беришет да. Бул просто кымбаткараак болуп калат да 4,40ка кичине. Ошо. Ушулар. Бул үстү бул дагы Өзбекстандын тары, хыбы, калыңы. Анан аппарат менен салафан кийилет, синтепон куртканын ичине салган. Анан кайра бул материал капталат. Бул аябай калың. Мынакей. А булар болсо жип салынат. Ылдый жакка тартканга. Муну кийгизгенде этегинде атайы жип бар, мунун ичине жип салынган. Эки жагынан тартып туруп байлап коет. Анан 30 сантиметр, 40 сантиметрден ашык тигебиз. Анткени жаанда бул хыбы неме бир жаанда тартылат да, ордуна келет.